Эми иншалла азыр кыскача умранын сыпатыны жөнөкөй ушундай тартиби менен айтып берели иншалла. Меккеге барган адам биринчи башында айтып өттүк, ал эмне же Жидда менен барат, же Мекке менен барат, Медина менен барат биздин кезибизде азыр. Медина менен. Жок, Жидда менен. Азыр самолетте барып туура Жиддага түшүп, анан Меккеге кириши мүмкүн да. Ошол Жиддага барып, Жидданын Меккеге кире турган болсо туура, ал үйүнөн эле жуунуп, тазаланып, самолетке чыгарда эле ихрамын кийип, ниетке кирип алыш керек умрага. Ал эми Мединадан болгон болсо, ошо Мединада микаттан жуунуп, тазаланып, ихрамга кириш керек. Анан ошо ихрамга киргенде жанагы сүннөттөрдү, биринчи жуунуп, тазаланат, түкпүктөрдүн баарын алып, атыр колдонуп, лаббайк аллахумма умратан деп, кыбланы карап, 2 рекет намаз окуп, ушунун баарын аткарып туруп, ихрамга кирет. Анан жол катары умрага кетет Меккеге. Меккеге баргандан кийин жолда баратканда лаббайк аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лак, лаббайк иннал хамда ва ни'мата лака вал мулк, ла шарика лак деп ушуну көп катуу айтып барыш керек. Анан баргандан кийин Меккеге умрага башталат. Харамга келебиз, Харам мечити азыркы күндө. Отелге түшүп, жайланышып бүтүп, анан кийин харамга келебиз. Харамга келгенде Бабус Салам деп коет. Ошо Бабус Салам умра эшиги да. Ошо жактан кирүү бул сүннөт. Ошо жактан киргенге аракет кылыш керек. Умра эшиги ошол эшиктен кириш керек. Андан кийин харамдын ичине кирип атканда, мечитке кирип атканда, мечитке кирүү кадимгидей эле дуасын окуйбуз. Бисмиллахи ва саламу аля расулилlah, Аллахумма афтах ли абуаба рахматик деп мечитке кирүү дуасын окуйбуз. Андан кийин Мекке харам ичине киргенден кийин бир аз жүргөндөн кийин эле Кааба көрүнөт. Кааба көрүнөт. Каабаны биринчи көргөндө умрага барганда, Каабаны биринчи көргөндө эмне кылыш керек? Сүннөт боюнча Мусаннаф ибн Аби Шайбада Абдуллах ибн Аббастан келет. Сүннөт боюнча Каабаны карап, колду көтөрүп дуа кылыш керек. Биринчи көрөр замат. Ошол жерде каалаган дуаңды Каабаны көргөнүңдө дуа кыласың. Абдуллах ибн Аббас айтат: "Ла турфан айди илля фи саб'ат маватин." Дуа кылганда 7 жерде гана кол көтөрүлөт деп, ошолордун бирөөсү ошо биринчи Каабаны көргөндө деп айтты. Талбияны ошондо токтотосузбу? Тавак башталганда токтотулат. Андан кийин Меккеге киргенден кийин дагы бир негизги маселелерден муну көпчүлүк адамдар билишпейт. Меккеде харамдын ичинде жакшы ибадаттардан бул жөн эле Каабаны кароо дагы ибадат. Каабаны көп кароо. Тавак кылып атасыңбы, мечитте отурасыңбы, Каабаны карап отургандык өзүнчө ибадат. Ошо Меккенин фазилеттери жөнүндө эскергенде Ата ибн Аби Рабах айтат: "Назратун иля хазал бейт мин гайри тавафин ва ла салатин та'дилу ибадати санатин қиямиха ва рукуиха ва суджудиха." Бул Каабаны жөн эле карап отуруу дейт. Намаз деле окубай, жөн эле карап отуруу дейт. Бул 1 жылдык ибадаттын соогуна татыктуу дейт. Бул Ата ибн Аби Рабахтын сөзү, табииндин сөзү. Эми табииндер соогу деп бул хадис эмес, бирок табииндин сөзү. Табииндер бул жерде ушул сыяктуу нерселер жөн эле айтылбайт да, мындай сөздөр. 1 жылдык сооп деп туруп каяктан табиин өзү айтпайт да, сөзсүз түрдө бир асарга бирдекеге таянып айтып атат. Андан кийин кирип дуа кылгандан кийин, Каабаны карап дуа кылгандан кийин тавафты баштайт. Тавафты рукунул ямани деп коет. Кааба 4 бурчтук болсо, бир бурчунда мына сиз кирип барган умра эшикте бурч, ошол бурчу рукунул ямани деп коет. Йемен бурчу деп коет. Ошол жерден келесиз. Келгенде Хажар Асвад экинчи бурчунда кара таш бурчу бар. Кара таштын бурчунда жашыл свет коюп койгон. Алыстан карасаң, мындай жашыл свет кара таштын бурчуну көрсөтүп койгон. Ошол жерден башталат биринчи кругубуз. Ошол жерден башталат. Эң биринчи тавафты баштардан мурда сүннөт эмне кылыш керек? Эркек киши ихрамыны оң жак тарабына колтуктун астынан алып, бул жака коюш керек. Оң жак далыны ачыш. Бул сүннөт. Тавак кылып баштагандан кийин. 3 эле круг. 3 кругунда ушундай ачыш сүннөт. 3 кругтан кийин жаап аласың.
Анан ошол 3 кругунда бат баскан, чуркаган эмес, жоргологон, кыргызча айтканда жоргологон. Мындай чуркаган сыяктуу болуп эмес, бат мындай кадамыңы жакындатып бат баскан ошол сүннөт. 3 круг. Бул дагы 3 эле круг. Эми ошол жерде Кабага жакын болуп, Кабада жакын болсоң эл көп да. Кабага жакын болуп айланган жакшыракпы же алысыраак болуп туруп жана бат басып жана сүннөткө аткарган жакшыракпы десе, алымдар айтат, алысыраак болсоң дагы сүннөттү аткарган жакшыраак дейт. Демек ушинтип башталат тавафта. Андан кийин Хажар Асвадка биринчи баштаганыңызда Бисмилlah Аллаху Акбар деп баштайсыз. Биринчи тавафта Хажар Асвадтын тушунда Бисмилlah Аллаху Акбар деп туруп башталат. Андан кийинки тавафтарда Хажар Асвадтын тушуна келгенде жөн эле Аллаху Акбар деп айтылат. Бисмилlah Аллаху Акбар деп айтылбайт. Кара ташка. Эми ошо Хажар Асвад кара ташка байланыштуу бир нече маселелер бар. Биринчиден кара таштын деңгээлдери кандай кармаш керек, кандай өбүш керек, эмне кылыш керек деген маселелер. Биринчиси эң жакшы деңгээл, эң жогору деңгээл. Эгерде кыйынчылык жок болсо, мүмкүнчүлүк бар болгон болсо, аны 3 жолу өбүп, 3 жолу чекеңди тийгизүү. Мисалы биринчи барасың, жетип туруп, өбүп, анан чекеңди тийгизүү. Өбүп, чекеңди тийгизүү, 3 жолу ошондой кылуу биринчи эмеси Хажар Асвад. Бул эң жогорку деңгээли, бул эң жакшысы. Бул Абдулла ибн Аббастан келет. Абдулла Аббас ушул нерсени сүннөт деп айткан. Эгерде аны кыла албай турган болсо, анда жөн эле Хажар Асвадка жетип бир жолу өбүп коюу, бул дагы сүннөт. Абдулла Омар радыйаллаху анхудан келет Бухари Муслимде. Inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa wa laula anni ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yuqabbiluka ma qabbalta. Men bilem deyt. Sen taşsın jön эле. Пайда да зыян да бербейсин. Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды өпкөн көрбөгөмдө өппөйдүм деди. Тара айтканда бул пайгамбар өптү, сүннөт, ошон үчүн кылып атам дейт. Демек ал таш эч кандай пайда зыян бербейт. Аны ошондой өпүп коюу сүннөт. Бул экинчи деңгээл жанагыдан төмөнүрөөк деңгээл. Үчүнчү деңгээл өпкөнгө жете албай жаткан болсо, колуңду тийгизип туруп, колуңду өпүп коюу бул сүннөт. Оң кол менен, оң кол тийгизип туруп, өпүп коюу сүннөт. Бул дагы Сахih Муслимде келет, Абдулла ибн Умар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ушундай кылганын көрдүм дейт. Бул дагы сүннөт. Ал дагы кыла алган эмес болсо, төртүнчүсү колуңда бирдеке болсо, таяк же бир узунураак нерсе тийгизип туруп, ошону өпүп коюу, бул дагы сүннөт. Бул дагы Сахih Муслимде келет. Аби Туфайл деген сахаба риwayat кылат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол тавак болуп атканда ошондой кылганын көрдүм дейт. Бир колунда эмени тийгизип өпкөн. Бешинчиси ушунун баарын кыла албай турган болсоң, анда эмне алдынан өтүп баратканда жөн эле колуңду көтөрөсүң дагы Аллаху Акбар дейсиң. Колуңду өппөйсүң. Эми ошо жетпеген адам, алыстан кылган адам кандай кылат? Кыбланы карап туруп, денеси менен бурулуп туруп кылган сүннөт. Аллаху Акбар деп туруп, денеси менен бурулуп болду. Жөн эле мондай кетип атып туруп эле кайрылбай эле атып коюш эмес. Болду денең менен бурулуп туруп, колун көтөрүп, Аллаху Акбар деп койсоң, ошол сүннөт. Бир колун эле. Йеменский бурчтан көтөрүп Жок, Йеменский бурчтан көтөрбөйт. Аны жөн эле кол менен тийип коюу, эгер жеткен болсо сүннөт. Жөн эле кол менен тийип коюу. Андан кийин биз тавафта жүргөндө, бул тавафта жүргөндө адам баласы колуна келишинче Аллах Таалага берип, Аллах Тааланы көрүп тургандай, бул таваф намаз сыяктуу эле ибадат. Жөн эле кабилетте болуп, башка нерселерге карап алек болбостон, жүрөк менен берилип, Аллах Таалага чын жүрөктөн дуа кылып, зикир кылып, ибадатта болушун керек. Намазда болгондой. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, ihsan kannaka ihsan an ta'budalloha kannaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan деген эмне дегенде чыныгы? Сен Аллах Тааланы көрүп тургандай ибадат кылуу, андай ибадат кыла албасаң, Аллах Таала мени көрүп турат деп ибадат кылуу. Ушундай деди. Демек ошондой деңгээлде таваф кылыш керек. Аллах Тааланы көрүп турган деңгээлде. Ошондой эле тавафта бир белгилүү дуа дагы Сахih сүннөт боюнча белгилүү дуа жок, Аллах алам. Кайсы каалаган дуаңды кылсаң болот.
каалаган тилегиңди дуа кылсаң болот. Кээ бир эмелер келген дуалар, бирок Аллах алам ал сах эмес. Ал эми аял киши хайызы келип кала турган болсо, ал эмне хайызы бүткөнгө чейин күтүп турат, таваф кылбай. Таваф кылууга даарат шарт шарт эмеспи десе, гусул деген хайыздан таза болуп, бул важип, шарт. Ал эми кичинекей эмеден бул Аллах алам талаштуу маселе. Кандай болсо деле даарат менен кылган жакшыраак. Эгерде кокус бирөөн үзүрлүү болуп, даарат эме кыла албай калса, иншалла жарактуу болот. Андан кийин тавафты кылып бүткөндөн кийин эмне кылат? 2 рекет Макам Ибрахим деген жанагы Ибрахим алейхиссаламдын изи деп сары эме турат. Ошонун тушуна барып туруп намаз окуй. Эгерде аерде тыгын болуп окутпай жатса, элдерге калгыш болса, зыян бербей эле кайсы харамдын кайсы жерине барып болсо да бош жерде окуй бересиң. 2 рекет намаз окуган ушул сүннөт. 2 рекет намазды окуйсуң, биринчи рекетинде Кул я айюхал кафирун, экинчи рекетинде Ихлас сүрөсү окулат. Андан кийин Сафа Марвага чыгасың. Сафа Марвага чыгып туруп, Сафадан башталат биринчи эме. Сафадан Марвага барганда 1 круг болот, кайтып келсең 2 круг болот. Эми Сафага барганда кээ биркилер инна сафа вал марвата мин шаириллах деп ушул аятты окушат. Бул Аллах алам сүннөт эмес бул эме. Сүннөт боюнча Сафага чыкканыңда кандай кыласың? Сафага чыгып туруп, кулаңга карап туруп, колуңду көтөрөсүң. Аллаху акбар. Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах, лахул мулку ва лахул хамду ва хува аля кулли шайин кадир. Ла илаха иллаллах вахдаху анжаза ва'да ва насра 'абдаху ва хазама al-ahzaba вахда деп туруп, анан узун дуа кыласың каалагандай. Андан кийин кайра ушул зикирди кайталайсың. Анан кайра дуа кыласың узун. Анан кайра ушул зикирди кыласың дагы, анан баштайсың. Барып туруп Сафада кетип атканда жанагы жашыл эме келет. Чуркай турган жер. Ошол жерден эркек адамдар бат чуркап өтөт. Эркек адамдар аялдарга тиешел эмес. Жанагы Кабада таваф кылганда да далын ачуу, бат баскан аялдарга тиешел эмес, эркектерге тиешелүү. Анан ошол жерден чуркайсың. Барасың дагы Марвага жеткенде Марвада да чыгып туруп, кулаң карап туруп, ушул эле зикирди айтып, ушундай эле кылып, узун калган дуаларыңды кыласың да кайра оңотасың. Кайра келип жана жерден чуркайсың. Ушинтип 7 жолу бүтүрөсүң. Андан кийин Сафа Марва бүткөндөн кийин, 7 жол бүткөндөн кийин Марвадан бүтөт да, Сафадан эмес, умра Марва тараптан бүтөт. Анан чач алынат. Чачты алынганда кырган жакшыраак. Ал эми кыскарткан болсо болот. Бирок умрада сүннөт боюнча негизи Марвада чачты ошо бүткөндө Марвада алдыруу сүннөт да. Бирок азыркы күндө аерде алдыруу мүмкүн эмес да. Эми кырга кыскартам десең болот. Кичине кайча алып туруп, кыркып калсаң болот Марваданчы. Болбосо азыр жана чач алган жерлерге барып туруп кыласың. Анан азыр ошо менен чачты алгандан кийин аял киши болсо учтуна кичинеден эң аз өлчөмдү алып коюп, ошо менен ихрамдан чыгат, ага тыюу салынат. Барып отелге барса, не кылса боло берет ал. Андан кийин жана тыюу салынган нерселер уруксат берилет. Ушу менен умра сыпаты бүтөт. Демек, умра кыскача айтканда ниет кылыш керек, ихрамга кириш керек, келип туруп таваф кылыш керек 7 жолу, анан Сафа Марвада 7 жол кылыш керек, чач алдырыш керек. Ушул эң негизгиси. Анан жана махзурат ихрам дегенде ихрамда тыюу салынган нерселерди кылбаш керек.